Ысык көлдө эл аралык туристик жарманка өтөт. Көргөзмө 13-14 май күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Орду борборунда болот. Иш-чарага 200дөн ашык компаниянын катышуусу күтүлүүдө. Анда облустардан келген кол өнөрчүлөрдүн эмгеги коюлат. Улуттук аспаптардын көргөзмөсү, салбуурун оюну жана майрамдык концерттер уюштурулат. Ысык көлдө Рух Ордодо 13 май саат 12ден баштап жарманка башталат. Ал жерге Кыргызстандагы туристик операторлордун көбү өздөрүнүн потенциалын көрсөтүү жана көрсөтүлүп аткан сервистерин, тейлөөлөрүн көрсөтмөкчү. Андан тышкары бул туристик жарманкеге, көргөзмөгө областтардын бардыгы келип атат. Кыргызстандыктар ошол туристик жарманкеге барып, кайсыл областта кандай потенциал бар, туристик потенциалдар, туристик жерлер, жайлардын абалы менен таанышып, өздөрүнө маалымат алууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар.